Бизде жалпысынан мал канабыз, а бирок азыр аттар багылып аткан себептүү биякты биз конюшня деп коебуз. Аттарды жууй турган жерибиз мына ушул жер. Жылуу суу менен кадимкидей жууп, жеми, чөбүнүн баарын контролу бизде Турсунбек аксакалда. Турсунбек өзү вет врач. 6 жылкы атты кароонун баары милдети менин мойнумда. Баарын рацион боюнча жеми, чөбү, 3 мал суу, астында постилка. Улам тазаланып, 3 мал алдында постилка төшөлүп, тазалап турабыз. Жылкыларыбыздан башка дагы 6 жылдан башка пони бар, циркке алып чыгабыз муну дагы. Анан 2 топозубуз бар. 2 топозубузду бул акцион боюнча сатылат дегенбиз, бирок сатылбай азыр турат. Булар убагында дараланат, убагында вакцинация сайылат, ичеги курттарга дары беребиз. Күнүгө ушул көзөмөлдөбүз. Ушул жылкынын күнүгө мен шерде мен 9-да келем, 6-да кетем. Ушул эле биздин конюшнянын уландысы. Мынакей карап көрсөңөр болот, баардыгы бизге даяр турат. Бизде эгер чет өлкөдөн көбүрөөк ар кандай жаныбарлар келип кала турган болчу болсо, шарттарыбыз дап даяр турат да. Мына бирки жаныбарлардын жашаган жерине кирсең, аябай мындай жыттанат да. Вентиляция ушунчалык мыкты иштейт бизде. Мындай вентиляционный система пока Кыргызстанда коюла элек. Бул жака түк алып, жыйып коебуз. Ушуну рациону менен ушул түктөрдү берип турабыз жылкарга. Май айында чөп чабып башталганда кайра алабыз, ага чейин жетет. Бар рацион менен бар берилет. Жемибиздин көлөмү 9 башы малыбызга августка чейин жетет. Опилка алып келебиз. Улам опилканы ушул жылканын астында жумшак, жылуу болуш үчүн жатып болмайт. Жылуулукка кармап, асты пол болуп турат азыр. Ана, тургузсаң. Аттарды күнүгө машыктырабыз. Бир атты бир 4-5 ай кетет, бир ат жаңы атты үйрөткөнгөчү. 3 жашынан алып, анан кийин үйрөтүп, анан где-то бир 10-15 жашына чейин иштеп берет ушу сахнада. Чет өлкөгө да көп чыгабыз. Америка, Франция көп жерде иштегенбиз. Азыр балдар Кытайда да группам бар, аякта да иштеп атышат. Францияда Монте-Карло деген фестиваль бар. Дүйнө жүзүндө эң чоң ушу цирк боюнча эң чоң фестиваль болот. Ал жерде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан, Туркмениядан барышкан жигиттер, бирок экинчи орун эч ким ээлеген эмес да. Аябай күчтүү номерлер келет. Биз ошо экинчи орун Азия боюнча, жигиток боюнча экинчи орун биз алдык да. Пока эч ким ала элек. Кытайлар өздөрү билесиз да, аябай күчтүү, искусство аябай күчтүү. Бирок жылкыда вообще жок экен да. Биз барып выступать эткенде Кытайлар аябай таң калган да. Кыргыз аттын үстүндө дөдөлөт дейт го, ошол үчүн биздики баягы жигиттерибиз аябай күчтүү болот башкаларданчы. Дүйнөнүн баарын эле кыдырдык, бүт жагына барып келдик, Кыргыздын желегин көтөрүп.